12 жылдык билим берүүгө өтүү жөнүндө биздин Кыргыз Республикасында чоң маселе болуп турат. Ага ар кандай түрдүү ой пикирлерди, ортодогу эки түрдүү көз караштар айтылып, бир жагы бул 12 жылдык билим берүүгө өтсөк абдан жакшы болот деп, бир жагы эмне кереги бар, бизге мурунку эле 10 жылдык, 11 жылдык окуубуз эле болот эле деген түрдүү пикирлер айтылып келүүдө. Ал эми мен өзүм жеке пикиримде бул 12 жылдык билим берүү учурдагы негизги керектүү маселелердин бири экендигин билем. Ошондуктан бул 12 жылдыкка өтүүгө менин көз карашым түз. Анткени бул 12 жылдыктын артыкчылык жактары көп болуп турат да. Мектепте балдар биринчиден 1-класстан 9-класска чейин бардык предметтерди окуп үйрөнгөндөн кийин эң жакшысы бул биздин келечекте өзүнүн кандайдыр бир үй бүлөлүк шартына байланыштуу биздин окуучулар окуу жайларга, орто окуу жайларга тапшыра албай калышат да. Артыкчылык жагын бардыгыбыз эле билип калдык окшойт. 10-11, 12 класста кесипке багыт берүү деген атайын ушундай класстарды ушуга бөлүнгөндүктөн анда ар бир окуучу өзү каалаган предметтерди тандай алат жана өзү каалаган бир кесиптин ээси болуп чыга келет да. Демек, булар аттестатты да алат, андан кийин ошол кандайдыр бир ашпозчу же ширетүүчү же болбосо тигүүчү, бычмачы ушундай бир жашообузда керектүү, азыр зарыл болуп аткан кесиптердин сертификатына ээ болот да. Мына ошол сертификатка ээ болгон окуучу орто окуу жайга же болбосо жогорку окуу жайга тапшырбай туруп ошол кесибинде иштей берет. Бул бир артыкчылык. Экинчи негизги артыкчылыгы бул окуучу мектепти бүткөндөн кийин, 12-классты бүткөндөн кийин ал чет мамлекетте эң мыкты окуу жайларга тапшырууга мүмкүнчүлүк ала алат да. Буга чейин биздин бүтүрүүчүлөр чет мамлекетке ушундай мыкты окуу жайларга тапшырууда абдан кыйналышып, даярдоо курстарынан өтүшүп, министрликтен кандайдыр бир түшүндүрмө кагаздарын алышып, бир топ убактыларын кетиришчү да. Эгерде 12 жылдыкка өтүп калсак, анда ошол 12 жылдык аттестат менен эң мыкты окуу жайларга, чет өлкөлөргө барып окуп келише алышат. Министрибиз доктор Кул Шаршеевна Сингапурга барып 46 дана китеп алып келип, жакында биз ошонун негизинде 12 жылдыкка арналган окуу программаларын, окуу китептерин жаратабыз деп жатат. Бул жагына мен кошулат элем. Бирок менин оюм ошол биз Сингапур боло албайбыз албетте. Биз албетте Малалык боло албайбыз, финдерде боло албайбыз. Бирок биз ошолордун билим берүү сапатындагы мындай программаларын колдонуу аркылуу өзүбүздүн кыргыз элинин нарктуулугун, каада салтын, үрп адатын бардыгын ошол программаларга кошо киргизе алсак, анда эң сонун болот деген ишеничтемин.